Ободо Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Наяз Ашматов. АКШтын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Кошмо Штаттар менен Иран ортосундагы кагылышуу чыңалып турган учурда Орусияга барды. Йемендеги согушту токтотуу аракети 4 жылга созулган жаңжалдан кийин калктын жарымы жардамга муктаж болуп турат. WhatsApp хакердик чабуул болгондон кийин 1,5 миллиард колдонуучусуна тиркемесин жаңылоо керектигин айтты. АКШтын мамлекеттик катчысы кесиптеши Сергей Лавров жана Владимир Путин менен жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн Орусиянын Сочи шаарына барды. Сүйлөшүүнүн башында Лавров мырза жаңы конструктивдүү түрдө иштешүүгө чакырды. Алар Сириядан баштап Түндүк Корея жана Венесуэлага чейин бир канча жаңжалды талкуулап келишкен. Анткени ошол аймактарда Вашингтон жана Москва оппозициялык тараптарды колдоп жатышкан. Чыңалып турган АКШ жана Иран маселеси да күн тартибине кирген. BBC'нин кабарчысы Сара Рейнсфорд аталган сүйлөшүүлөрдүн маанилүүлүгүн айтып берет. Орусия АКШнын президенттик шайлоосуна кийлешкендиги тууралуу билдирүү чыккандан бери бул жогорку даражадагы биринчи жолугушуу болууда. Менин оюмча, Орусия эки өлкө ортосундагы расмий алакалар жакшырат деп үмүттөнгөн. Билдирүү ачыкка чыкты. Эми Орусия менен жакшы мамиледе болууну каалаган Дональд Трамп эки өлкө ортосундагы мамилени жөнгө салат деп Орусия ойлогон. Мындан болгону бир жума мурун Дональд Трамп менен Владимир Путин 1 саат телефон аркылуу сүйлөшкөн. Андан соң Дональд Трамп Twitter баракчасында Орусия менен жакшы мамиледе болуу мүмкүн экендигин жазып чыккан. Балким бул чынында эле жакшырып бараткан мамиленин алгачкы кадамдарыдыр. Бирок албетте тоскоолдуктар да көп. WhatsApp коопсуздукка олуттуу коркунуч пайда болгондон кийин өздөрүнүн 1,5 миллиард колдонуучусун тиркемеленгерди жаңылагыла деп айтты. Системасындагы кемчиликтен улам хакерлер оңой эле байланышка чыгып, тиркеменин колдонуучусу жооп бербесе деле смартфондорго кооптуу программа көчүрүлүп калган. WhatsApp'тын билдиришинче чабуул айрым адамдарга багытталган, анын ичинде укук коргоочулар да бар. Бул боюнча териштирүү иштери башталды. WhatsApp чабуулга ким жооптуу экенин аныктай элек. Бирок билдирүүдө чабуул өкмөттөргө чалгындоо маалыматтарды жеткирген жеке компаниянын ишинде сезилет деп айтылат. Көйгөйдү биринчилерден болуп жарыялаган Financial Times басылмасы тыңчылык кылган программаны израилдик NSO компаниясы иштеп чыкканын айтат. Аталган программа мамлекеттик органдарга лицензия менен берилерин жана компания системаны колдонбосун айтты. Технология боюнча кабарчы Дэйв Ли түшүндүрөт. NSO Group аттуу компания өз билдирүүсүндө ишкана кылмыштуулукка жана терроризмге каршы күрөшүүгө көмөктөшүп келет деп айткан. Компания кимдир бирөө бутага алынганы тууралуу маалыматы болбогонун айткан. Бирок Amnesty International уюму баш болгон бир нече эл аралык агенттиктер Израилдин армиясынан NSO компаниясын чет элдик өкмөттөргө маалымат сатуусун мүмкүн кылган лицензиясын алып салуусун талап кылууда. Алар NSO адам укуктарын бузуп жатат деп билдирди. Йемендеги жаңжалды жөнгөрүү аракетинде кайрадан сүйлөшүүлөр өтүп жатат. Иран колдогон Хусит козголоочулары менен Сауд Арабиясы колдогон бийлик күчтөрүнүн ортосундагы 4 жылга созулган согуш өлкөнү кыйратты. Йеменде миллиондогон тургундар тамак-аш жана жардамга муктаж. Тайз шаарында бир гана оорукана иштеп жатат. BBC эксклюзивдүү тасмаларды алды. Эскерте кетели, анда кейиткен сүрөттөр да бар. Көзгө тардын угу тийген дагы бир кишини Таиздин негизги ооруканасына алып кетишти. Бул өлкөнүн эң кооптуу аймагы. Бул жерде абал начарлап баратат. Эртең мененки саат 10:30 бери снайперлер тынбай аткылашты. Биз келген бейтаптарды кабыл алуудабыз. Арасында Набиел да бар. Жердеги кармашуунун натыйжасында Йемендин 3-үчү ири шаарынын көпчүлүк бөлүгү талкаланып, көчөлөр коркунучтуу абалга кептелди. Абдал Рахим бизге ар бери жүрүү канчалык кыйын экенин көрсөтүүдө. Бул жерге тосмо коюлган. Анткени көчө ачык болгондуктан көз катар өтө алыстан туруп деле көрүп калышы мүмкүн. Жерди караган бойдон качыңыз. Шаар эки согуш талаасынын курчоосунда калган. Бир тарабында Хусит көз катарлары, экинчи тарапта Йемен өкмөтүнүн күчтөрү турат. Ал жерден качып чыгуу аябай кыйын. Уктуңузбу? Бул жердеги бирөөнү атып кетишиптир.
Аны ооруканага алып кетишиптир. Ушул жерде аткан экен. Бир нече мүнөттөн кийин биз дагы башка курмандыкты көрөбүз. Бул адам ошол курмандыктардын бири. Мен үйүмдү текшерип жатканмын. Анан бирөө мага ок атты. Жада калса Таиздин бейтапканасы дагы кооптуу болуп баратат. Мурда бул негизги операция бөлмөсү болчу. Азыр кароосуз калды. Бир убакта бул жерде адамдын өмүрүн сактоочу операциялар жасалчу. Эми ал толугу менен талкаланды. Бул жерде туруп согушуп жаткандарды көрсө болот. Коркунучтуу. Бирок биз биринчи медициналык кызматтарды көрсөтүүнү улантышыбыз зарыл. Себеби жергиликтүүлөр ага абдан муктаж. Күн сайын каза болгондордун саны өсүүдө. Тынчтык сүйлөшүүлөрүнө карабай, бул жерде согуш уланууда жана Таиздин тургундарынын үмүтү өчүп баратат. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Түндүк Корея өткөн аптада АКШ конфискациялаган жүк ташуучу кемесин кайтарып берүүсүн талап кылды. АКШнын юстиция министрлиги жума күнү конфискация болгон кеме Бириккен Улуттар уюмунун санкциясын бузуп, мыйзамсыз түрдө көмүр ташып бараткан деп билдирди. Түндүк Корея болсо кемени колго түшүрүү мыйзамсыз карактоо болгонун айтты. АКШ Кытай ортосунда сууда согушу күчөп жатканына байланыштуу Азиянын баалуу кагаздар биржасы төмөндөп жатат. Кечээ Кытай 60 миллиард долларлык АКШнын товарларына бажы төлөмдөрүн көбөйткөнүн жарыя кылган соң, Американын баалуу кагаздары да түштү. Бүгүн сууда башталганда эле бир катар биржалар түшө баштаган. Судан көтөрүлүшчүлөрү менен Хартум коопсуздук күчтөрү ортосундагы кагылышууда бир түндө эле кеминде 6 киши каза болду. Ого атышуу башкы штабтын сыртында демонстранттар толук элдик бийликтин орнотулушун талап кылып жаткан жерде да угулган. Президент Омар Аль-Башир өткөн айда нааразылык акциялары токтогондуктан бийликтен кетүүгө аргасыз болгон. Зомбулук күчөгөнгө чейин аскерлер менен акция уюштуруучулары жаңы административдик түзүмдү келишип алганын билдиришкен болчу. Бишкектин четиндеги жаңы конуштарда демилгелүү айымдар, жарыктандыруу, дренаж, балдар аянтчасы, жол маселесин өздөрү чечүүдө. Кабарчыбыз Канат Жолочиев баяндайт. Жаңы конуштардагы айымдар долбоор жазып, социалдык чарбалык маселелерди өздөрү чечкенди үйрөнүүдө. Ак Ордо жаңы конушундагы көчөлөргө коюлган жарык ушул аракеттин бир гана мисалы. Биз ушул жылдын февраль айында жарыктандырып чыктык. Азыр элдин баары ыраазы болуп, бул көчөбүздө деген жарык түн ичинде басса кадимкидей күндүзгүдөй жүргөндөй да. Эч ким баягы мени тоноп кетет, же мындай телефонумду жулуп кетет деген коркунуч жок. Элдерди чогултуп муну талкуулаганбыз. Эмне кайсы көйгөйдү кылсак, кайсы маселе жаралды конушта. Анан элдер чогулуп бирдикте ушул жарыктандыруу маселесин көтөргөн. Анан элдердин баары билет, ынтымактуу конуштардын биз жакшы нерселерин көрдүк. Демилгечи айымдарга жергиликтүү тургундар адегенде ишенип-ишенбей мамиле кылышты. Бүткөн иш көзгө көрүнө баштаганда гана алар четте калбай көмөктөшүп башташты. Ушул аянтчаны балдар үчүн курдук. Анан биз үчүн бул аянтча аябай жакшы бизге демилге көтөрдү деп ойлойм да. Себеби дегенде биздин ак тилектин тургундарынын баарыбызга рахмат айтышып, ушу балдарыбыз дагы келечекте неберелерибиз, балдарыбыздын баардыгы келип ушул жерге ойноп абдан жакшы болуп калды. Анан келечекте биз дагы ушундай демилге көтөрүп, дальнейшее дагы көптөгөн нерселерди курсак деп ойлойбуз да. Бириккен Улуттар уюмунун калкты жайгаштыруу фонду жана эл аралык толеранттуулук үчүн фонду колдоого алган ынтымактуу конуштар долбоорунун алкагында лидер аялдардын аракети менен 10го жакын жаңы конушта айрым социалдык чарбалык маселелерди чечүүгө мүмкүн болду. Маселен, көчөлөргө жарык коюлду, ылай көчөлөргө шагыл төгүлдү, жол, дренаж, коомдук баарлашуу жайы, балдар аянтчасы курулду. Жергиликтүү айымдардын потенциалын пайдалануу муну менен токтобойт. Кезекте башка бүтө элек иштер күтүп турат.
Көптөн бери жакынкы чыгышта сууга байланыштуу жаңжал чыгып кетиши мүмкүн деген кооптонуу күчөп келген. Бирок сууну тузсуз кылган технологиянын жардамында Израиль эми көпчүлүк ичүүчү суусун деңиздеги суудан ичүүгө жарамдуу кылып алууда. Мындай жарыян азырынча экологиялык жактан анча-мынча зыяндуу болгону менен кайра калыбына келүүчү энергия жана жаңы технологияны колдонуп, өтө туздуу сууну ичүүгө жарамдуу кылууда. Бул нерсе маселени чечет деген үмүт бар. Израилде суу мол, бирок аны ичүүгө болбойт. Негизи мурда ошондой болчу. Биз деңиз суусун алып, аны ичүүгө жарамдуу кылып жатабыз. Израиль эми суунун 70%-ын деңизди тузсуздандырып туруп алууда. Биз суудагы катуу заттарды жана ошондой эле эрип кетчү заттарды бөлүп алып, минералдарды кошобуз жана тазаланган сууну өлкөгө жөнөтөбүз. Бул фильтрлер тез иштегендиктен 20 мүнөттө эле суу ичүүгө жарамдуу болуп калат. Ошол суудан ичип көрөсүзбү? Албетте. 20 мүнөт мурда ал деңиз суусу болчу. Даамы сонун экен, кадимки суудай эле. Табигый суу сактагыч болгон Тивериад көлүнүн суусу тузсуз. Өткөн жылы суунун деңгээли бир кылымдагы төмөнкү чегине жетти. Жакында жамгыр көп жаса да Тивериад көлүнүн деңгээли мурдагыдан көбөйбөдү. Суу тиги таштарга чейин жетип турчу, бирок азыр ушул жерде. Израиль көлдү тузсуздандырылган суу менен кайрадан толуктоону пландап жатат. Жакынкы чыгыш көп кургакчылыкка кабылат. Ошого тузсуздандыруу менен сууга байланыштуу жаңы жаңжалдарды болтурбай коюу мүмкүнбү? Газада бул өтө олуттуу. Анткени үйлөрдөгү суунун 97%-ын ичүүгө болбойт. Бул жердеги жаңы тузсуздандыруу каражаты күн энергиясынан кубат алат. Сууну тузсуз кылуу менен соңку 10 жылда абал чынында өзгөрдү. Адамдар суудан улам аймакта согуш чыгып кетиши мүмкүн деп айтышчу. Бирок эми жагдай өзгөрдү. Биз эми өлкөлөрүбүз ортосундагы табигый суунун запасын иштетүүчү суу менен ыңгайлуу баада кошуп алсак болот. Келечекте тузсуздандыруу экологиялык жактан таза болушу керек. Окумуштуулар туздуу сууну колдонуунун жолдорун издешүүдө. Климаттын өзгөрүшүнөн улам бул аймак жылуу жана кургакчыл болот деген божомол бар. Баарына тең суу жетиштүү болушу үчүн технологияда өнүгө бериши керек. Эми спорт жаңылыктары. УЕФАнын тергөөчүлөрү эгер Манчестер Сити финансылык эрежелерди бузгандыгы боюнча күнөөлүү деп табылса, бир сезонго Чемпиондор лигасынан четтетилишин талап кылаарын айтууда. Манчестер Сити бир канча миллиондук демөөрчүлүк келишимин жогорулатып, адилеттүү финансылык оюн эрежесин бузган. Премьер лиганын чемпиондору иликтөөчүлөр менен толук кызматташып жатканын айтат. Бирок УЕФАнын башкы тергөөчүсү соңку чечимин чыгара элек. Ливерпулдун оюнчусу Энди Робертсондун айтымында Премьер лиганын чемпиондору Манчестер Сити титулдук катаандаштарын сезондун соңку күнүнө калтырышкандан кийин биз токтобой алдыга умтула беребиз деп айтты. Жекшемби күнү Сити лиганын титулун ийгиликтүү коргоп кала алган. Анткени Сити Брайтонду 4-1 эсеби менен утуп, Ливерпулдан 1 упай алды да. Ливерпул болсо Премьер лигада 97 упай менен келатат. Эми теннис. Ник Киргиос Италия ачык чемпионатында 2-чи раундга өттү. Ал 12-чи ракетка Даниил Медведевди жеңди. 24 жаштагы австралиялык оюнчу топторду төмөн учурганы үчүн сынга кабылды. Ал арада Каролина Важняцки бутун оорутуп алып оюндан чыгып калды. Эми оюн учурунда жаш баланын спорт аянтчасына кирип келген окуясын көрсөтө кетели. Бул Виктория эрежеси боюнча футбол ойноп жатышкан 2 австралиялык команда экен. Экрандын оң жак четин карап турсаңыз, кызыл кийим кийген кичинекей кыз күтүүсүздөн оюн аянтчасына кирип келет. 2 жаштагы Пиппа Бикс коркунучта калган учурда бир оюнчу аны куткарып калган. Ал өзүнө ыргытылган топту кармабай, анын ордуна баланы көтөрүп коопсуз жерге алып чыгып койгон. Сиздер менен мен Нияз Ташматов болдум. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта калыңыздар.